түндүк батыштын немесин бизге кереги жок. Кыргызстандын Манас атадан бери келаткан, түптөлүп келаткан курултай системасы керек. Мына Садыр Жапаров казыр бир гана ушул Садыр Жапаров гана президент болсо Кыргызстан оңолот. Мына саска батырып келген аны сасыктар, мына Текебаевтар, мына немелер дал бастап атат партия. Ал дагы шер деген немеси. Ал кайта чыгып атат. Мына ушуга чейин партиясы 30 жылдан Кыргызстанды саска батырып келбеди. Мына бизге үч эле нерсе керек Кыргызстанга. Эмне керек? Биринчи баш мыйзамга элдик курултай системасынын институту керек болду. Биринчи, экинчи иллюстрация. Жана сасыктардын бирөө кереги жок. Мына жаштар келип туруп иштеш керек. Сиздей аксакалдай биздейлер ошону караш керек. Биздин ата-бабабыз сактап келген Кыргыздын жери балдарыбызга неберебизге өтүп беришибиз керек. Мына сасыктар бүт жер тоолордун бүттүн тешип бүттү. Мына ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бизге нары бери бирибизди чукуп, анан нары беринин кереги жок. Кыргызстандын келечегин ойлош керек. Ону текелей сасык неме жана жанында улагыз кайта чыгып атат. Алардын бүттүн ордуна коебуз. Мына азыр бир гана эмнени токтоп турат жаштарды. Мунугу Садыр Жапаровдун чыгарып койгон амиссиясы гана токтоп турат. Амиссиядан кийин мына буйруса, мондай жаштар барып туруп жегендердин бүттүн кустуртабыз. Мына ошон үчүн экинчиси биринчи курултай система, экинчи иллюстрация, үчүнчү бир мандаттуу депутат болуп бардыңбы? Законун чыгарды былжырабай отургуну. Биягына тиягына кирбеш керек. Мына ушул закон болот. Теке былжырапыр. Теке энеси немесин эмес, Кыргызстандын атасынан калган немеси эмес да. Мына ошон үчүн жок, мен айтып атам, деме. Ошон үчүн нары бери деп сүйлөбөй. Ушул нерсени апарыш керек.